Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим жаңылыктары, аны менен тааныштырып студияда мен Жылдыз Капарова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Бириккен Араб Эмиратында болуп жаткан биология боюнча эл аралык олимпиадада кыргызстандык окуучу коло медаль тагынды. Нарындык мугалимдер Ноокат билимканасынын тажрыйбасы менен таанышып чыкты. Ошмунун студенттери $2000 бизнеске колдоо алды. Бул саамалык эми башка окуу жайларга дагы уланмакчы. Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 10-классынын окуучусу Данияр Гаипов биология боюнча 34-чү эл аралык олимпиадада коло медаль жеңип алды. Аталган олимпиада 3-июльдан 11-июлга чейин Бириккен Араб Эмиратынын Аль-Айне шаарында өтүп, ага 79 өлкөдөн 297 окуучу катышкан. Олимпиадага катышкан ар бир өлкө 4 окуучудан турган курама команда жиберген. Кыргызстандын курама командасында Элбурс Тажибаев команданын лидери жана калыстар тобунун мүчөсү, Даян Мелисов машыктыруучу жана калыстар тобунун мүчөсү, Байзак Кайыпжанов Манас ата Талас лицейи 10-класстын окуучусу, Алай Алмазов Субан Кожоев атындагы Нарын лицейинде 11-класстын окуучусу, Данияр Гаипов Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде 10-класстын окуучусу, Азрет Анварбеков Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейинде 10-класстын окуучусу. Биология боюнча эл аралык олимпиада 15 жаштан 21 жашка чейинки мектеп окуучуларынын ортосундагы биология боюнча илимий жарыш. Ал 1990-жылдан тарта жыл сайын июль айында өткөрүлүп келет. Кыргызстан бул олимпиадага 94-жылдан бери катышып келет. Ломоносов мектебинин чакыруусу менен келген чет өлкөлүк окуучулар Ысык-Көлдөн мамонттун калдыктарын изилдешти. Көл ойдуңунун тереңине көмүлгөн мамонттар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн окумуштууларын жана археологторун чындап кызыктырат. Уюштуруучулардын айтымында мектеп окуучулары тарабынан жүргүзүлгөн мамонттардын изилдөөсү заманбап билимдин өсүп келе жаткан муундарды шыктандырып кызыктырат. Кененирээк кийинки сюжетте. Мамонт бул байыркы жаныбарлардын бабасы деп атасак болот. Анын боюнун узундугу 4-7 метрге, ал эми салмагы 10 тоннага жетип, узун тумшуктуулардын ичинен эң ириси болуп саналган. Белгилей кетсек, дал ушул жаныбардын калдыктары мындан бир нече жыл мурун Ысык-Көл облусунда табылып, музейге берилген. Быйыл дагы илимий изилдөө боюнча келген чет өлкөлүк окуучулар да мамонттун тиштерин Ысык-Көлдүн Жыргалаң айылынан табышты. Жыргалаң дарыясынын боюнда табылган, ошол жерде мамонттардын табылган жерлери бар. Ошол жактан биз көчө мурда күнү казуу иштерин жүргүзүп, ошол материалды алып келип, азыр изилдегенге даярдап атабыз. Окуучулар бул калдыктарды 2 күндүк археологиялык казуу иштери учурунда табышкан. Азыркы тапта алар табылган тишти тазалап, этап боюнча окуп үйрөнүп жаткан учуру. Биринчи, экинчи күн мындай теориялык сабактарыбыз болду. 3-4-күн талаага чыктык, тала жумуштары болду. Таладан болсо биз ошо изилдөө материалдарды чогултуп келдик. Азыр биякта ошол материалдарды даярдап, материалды тазалап, изилдөөгө даярдап жаткан мезгилде. Адистердин айтымында 10 күндүк лагердин уюштурулушу Ысык-Көл ойдуңунун мамонттарын табылышы катышуучуларга талаа иштерин жүрүшүндө бул аймактагы мамонттардын жайгашкан жерин изилдөөгө мүмкүндүк бере алды. Мектеп окуучулары тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр заманбап билимдин өсүп келе жаткан муундарды шыктандырып, кызыктыраарына, келечекте алардын жаңы нерселерди ачуусуна көмөк көрсөтөт. Кыргызстанда мамонттун калдыктары бар экен, ал музейде сакталган, баарыбыз эле биле бербейбиз. Ошол мамонттун калдыктарын кандай түрдө изилдөөгө болот? Кайсы жерде сакталат? Канча болгон? Ошондой мамонт жөнүндө изилдөө болду. Эң негизги максат ушунда. Анан сиз билесиз, азыркы дүйнөлүк мен деген рейтингтүү университеттердин бардыгы мындай проектно-исследовательский лагерлерде окуп өтүүдөн алган сертификаттарды эң жакшы бонус катары санайт. Бул кошумча.
Белгилей кетсек, 10 күндүк илимий изилдөө лагеринде чет өлкөлүк окуучулар көлдүн бардык аймактарында изилдөөлөрдү жүргүзүп, жаш окумуштуулар менен бирге иш алып барышкан. Ал эми мындан 10-11 жыл мурун жашап, анан жок болуп кеткен мамонттун калдыктарын табылышы алар үчүн эстен кеткис учур болуп калды. Айсулуу Гайбула кызы, Ринат Эрмеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Ысык Көл облусу. 2023 жылдын июнь айында Нарын облусунун билим берүү уюмдарынын жетекчилери жана 40 адис, анын ичинде облустук усулдук кабинеттен, райондук билим берүү бөлүмдөрүнөн, мектеп директорлору, информатика, тарых, кыргыз тили жана башталгыч класстардын мугалимдери Ноокат билимканасы жатак лицейинин иш тажрыйбасы менен таанышты. Ноокат билимканасы жатак лицейинин педагогикалык жамаатынын өкүлдөрү Нарын облусунан келген кесиптештерине олимпиадага окуучуларды жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого даярдоо, алтын тамга өзгөчө үлгүдөгү аттестатын алган окуучулардын ийгиликтери, IT программалоо жана робототехника тармагындагы ойгонуу долбоорун ишке ашырылышы тууралуу айтып беришкен. Ош педагогикалык университети жаңы окуу жылынан тартып студенттерине бизнес стартаптарды баштоого үйрөткөн бизнес паркын ишке киргизет. Ал жерде студенттерге бизнес баштоо, финансы, медиа сабаттуулук, коммуникация тууралуу тренингтер өтүлүп, жеңүүчүлөргө акчалай колдоо болорун окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев билдирди. Кече окуу жайдын ректору Агахан коомдук фондунун өкүлдөрүн кабыл алып, кызматташуу боюнча атайын меморандумга кол койду. Белгилей кетсек, студенттерге бизнес долбоор түзүүнү үйрөтүү келечектеги чоң бизнесмендерди даярдоого багытталат. Бул ошол окуу менен бирге эле студенттеринин өзүнүн бир мындай бизнестик жөндөмдүүлүгү, кийин кошумча иш катарында айрыкча мен ойлойм ушул мугалимдик кесиптеги студенттерге бул абдан ыңгайлуу экен. Себеби мен бул долбоорду көрдүм. Бул Агахан фонду тарабынан ушул долбоорлоону балдар үйрөнгөнгө чейинки жана үйрөнгөндөн кийинки бизнестик долбоорлорун көрдүк да. Балдардын аябай мындай сабаттуу жана балдардын сүйлөө берештери, долбоорду түзүүсү жана аны далилдеп берүүсү абдан ынанымдуу болду да. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Кыргыз Өзбек эл аралык университети, ал эми Нарында Нарын университети менен Нарын мамлекеттик университетинин иштешүүнү бүгүнкү күндө пландап атабыз. Жалпысынан биз 1000ден ашык планыбыз бар, студенттерди окутуп. Эми долбоордун туруктуулугу боюнча биз университеттер менен иштешкенбиз, бул туруктуулук үчүн иштешип атабыз. Биз проект келет, ал бүтүп атканда биз ошол программаны университетке берип, ал эми университеттин ошол бизнес инкубация жасоо боюнча борбордун окутуучуларын атайын окутуп, даярдап, өздөрү мындан ары алып кетүү боюнча ментордук жардам көрсөтөбүз деген ойдобуз. Ал эми жалпысынан ушул багыт боюнча кызматташууга кол койдук. Мунун жыйынтыгында биз студент бир топ чоң долбоорлорду жасайбыз деген ойдобуз. Ош мамлекеттик университетинин алдында түптөлгөн бизнес парк 30дан ашуун студент стартаперлерге $2000 сертификат тапшырды. Алар бир жумалык атайын окуудан өткөн соң өз аймагындагы элдин суроо талабына анализ жүргүзүп, бизнес долбоорлорду жазышкан. Бизнес парк берген $2000 бизнеске керектүү каражаттарды сатып алышкан. Жаш ишкерлердин ишкердүүлүгү кийинки тасмада. Мол номуру эске алынат дагы, мол жерден распознаваем жүрөт. Замир Ош мамлекеттик университетинде студент программист адистигин окуп жатат. Алган билимин колдонуп, курдаштары менен биргеликте акылдуу шлагбаум деген программа түзүп чыккан. Шлагбаум кадимки эле шлагбаумдар коюлат. Ал программаны камера аркылуу автоунааны таанып билип, номурду тааныйт дагы. Эгер ушул номур ишканага тиешеси бар болсо, эгер базага түшүргөн болсо ачат. Эгер тиешеси жок болсо жабат, ачпайт. Мисалы, складтарга деле койдурсак, складтарга чоң грузовой автоунаалар кирет. Ошолор качан кирди, качан чыкты, ушулардын бардыгы отчету программа отчеттагы программа аркылуу бардыгы көзөмөлдөнөт.
Системаны ишке киргизүү үчүн Замирге серверлер керек эле. Аларды сатып алууга Ошмонун бизнес паркы жардам берди. Аныгыраагы USAID Агахан фонду менен биргеликте иштеп жаткан жергиликтүү өнүгүү долбоорунун алкагында студенттерге стартап идеяларын ишке ашырып нөлдөн бизнес баштап алуусу үчүн $2000 каржылык жардам берилген. Азыркы учурда бул иштеп жаткан аппарат бул. Бул мен уже 2-3 поток чыкты будан. 300дөй чөжү бар да уже. Анан азыркы учурда Агахан фондунан $2000 алдык. Эгер ал аппарат грант алсак, чпу станок, фрезерный станок алып жатабыз. Ал станокту биз бул аппаратты дагы будан да кеңейтүү үчүн, производствону кеңейтүү үчүн дагы иштеп жатабыз. Бунун дагы 3-4 түрүн азыркы учурда жасап жатабыз. Студент ишкерлер алгач 1 жумалык окуудан өттү. Ал жерден рынокты анализдөө, коммуникация, финансылык жана медиа сабаттуулук боюнча сабактар өтүлгөн. Жалпы 300 катышуучу бар болсо, алардын ичинен актуалдуу, уникалдуу жана реалдуу деп эсептелген $29 долбоордун ээси жеңүүчү деп аталган. Проект жазганмын, ал жерде мама маркет деп боюнда бар аялдарга ыңгайлуу кийимдерди тегүү болгон. Азыркы учурда мага ошол $2000 суммадагы акчаны беришкен, оборудование алып, кыздарды азыркы убакта иштеп жатабыз. Биз жазган проектибиз Кудайга шүгүр ишке ашты. Мен ошол 8-чи потокту жеңип алдым дагы. $2000 суммада бизге бул акчалай эмес, машинкалар аркылуу, мага машинка керек болгон үчүн мага машинкалар керек болду. Берди. 2 түзөгө турган машина, бир тамбурная, вышивальная, бул арнайы сайып берет. Анан манекендер. Мага биринчи ишимди баштап кетиш үчүн ушулар керек болду, жана ошолорду алып келип беришти. 1-2 жылдан кийин буюрса өзүмдүн жеке менчик брендим уже көздөйм. Ушуга кадам таштап жаткан чагым азыр. Мен биринчи финики жана клубниканы жасап, сатып чыгардым дагы. Буга дагы кошумча өзүмдүн жасаган эле үйдөгү жасаганымды сыртка сатууга дагы чыгарып көрөйүн деген ой келди. Андан кийин ушул долбоорго катышып, дальше улантам деген оюм бар. Азырынча үйдө өзүм жасап баштадым. Кызыгуум себеп. Долбоорду бизнес парк менен Агахан фонду ишке ашырат. USAID тарабынан каржыланган. 1 жыл ичинде 2000ден ашуун бала окутулуп, натыйжасы жакшы жемиш берип жаткандыктан кечээ 11-июль тараптар 5 жылдык меморандумга кол койду. Ага ылайык жаңы окуу жылынан тарта нөлдөн бизнес баштоо курсу ай сайын катышуучуларды кабыл ала баштайт. Азыркы учурда 29 долбоорго жалпы 10 миллион сом өлчөмүндөгү грант инвестиция тартылган болсо, кийинки окуу жылында биз ушул көрсөткүчтү андан ары дагы 2 эселеп, 3 эселеп көбөйтөлү деп жатабыз. Себеби биздин жаштарыбыздын арасында, келечектин ээси болгон жаштарыбыздын арасында аябай жакшы, креативдүү, алдыңкы прогрессивдүү идеялары бар, өзүнүн кыялына ишенип, ошону ишке ашыргысы келген студенттер аябай көп. Ошолорду биз колдошубуз керек. Уюштуруучулардын айтуусунда курста окуган студенттер эң негизгиси долбоор жазганды, инвестиция тартканды үйрөнүшөт. Бул өз кезегинде өз алдынча инвестор таап, бизнес баштоого жол ачмакчы. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү топтомун жыйынтыктаймын. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.